Саламатсыздарбы, кут дарагына кызыгуучулар. Мен өзүм баягы кут дарак тигилген полеме келдим. Көрүп атасыңар кандай өскөнүн. 5 метр болуп кетиптир. Бул средний өскөнү. Бул кут дарак плантациясы 2023 жылы тигилген. Апрель айында. Быйыл бүгүн азыр 2024 жылдын 6 октябрь. 6 октябрга көрүнгөн кандай өсүп турат. Сразу айтып кетейин. Эмнеге бул бутактап өсүп калган түз эмес десеңер, мен атайына бутактап өстүрдүм. Себеби канчалык бутага чоң болуп, жалбырактары мындай чартактап өссө, фотосинтез болот да жалбырактардан. Анан көбүрөөк өзүнө азык алып, могул стволдору жоон болот. Мен атайын быйыл текиш срез кылган жокмун. Текиш срезди Құдай буйрса келиркиге март айында кылам дагы. Анан бутактарын өстүрбөй, түз өстүрүп, максатым 8 метрден кем эмес ар бирин өстүрөм деген максат койгом. Ошого моундай чартактап өстүрүп койдум. Мен карагыла калыңдыгын. Абдан калың болуп кеткен. Ушул 1,5 жылда ушундай калың болуп атат. Эмнени кут дарагына кызыгуучуларга эмнени мен айтып өткүм келип атат. Ишенич жеринен жакшы көчөт алгыла. Уругунан өстүргөн көчөт тигип салсаңар, анча өспөй калат. Мен Өзбекстандын Экозайм деген фирмасынан издеп таап жүрүп алып келген элем тамырларынан. Ошо тамырларынан көбөйтүлгөн көчөттөр булар. Өсүшү абдан жакшы, сорту FT. Минус 27 градуска чыдайт. Моң карагыла, бул вообще 1,5 жылдын ичинде 2 карыш болуп кетиптир. Март айында келерке могул жерден кесип салам. Аны текиш срез деп коет. Кесип салгандан кийин бул жерден 3-4 бутак чыгат, бирөөнү калтырам, калганын алып салам. Вот ошону убактысында бутап, моундай бутактарын өстүрө койбой турсам, 8-10 метрге чейин өстүрөм. Ал струмен бул Павловния полеми стройматериал үчүн тиккемин. Дагы бир сурооңорго жооп берип коеюн. Декоративный кылып көпчүлүгү парковый зона отдыхага, эшиктин алдыларына, дворлорго тиксек болобу дейт. Тиксеңер болот. Жакшы сортун алсаңар, сууга чыдамдуу болот. Бутабай коюп койсоңор, моундай бутактап жакшы өсөт. Декоративный болуп калат. Эгерде текиш срезден кийин моундай боковой бутактарын алып турсаңар, түз стройматериалга өсөт. Моңго ошондо 1,5 жылдык дарак карагыла. Парктарга тиккен болсоңор, 3 жылдан кийин бул гүлдөйт дагы. Жалбырактары чоң-чоң болот. Көрүп абдан кубанасыңар. Кыргызстанда өспөйт экен дегендер үчүн могул көрүп алгыла, бир жакшы өсөт. Только тамырынан жакшы көчөттү, моундай жакшы көчөттү таап, ошонун тамырына көбөйтсөңөр, сууга чыдамдуу болуп, моундай жакшы өсөт. Бул FT деген сорту минус 27 градуска чыдайт. Мындан дагы сууга чыдамдуусу бар. Ал Паутон Z07, ал минус 30 градуска чейин чыдайт. Вот ошолордун ишеничи жеринен алып тиксеңер, моундай жакшы өсөт. Анан базарлардан сортун сурабай эле первостречныйлерден алып тиге берген болсоңор, уругунан өстүргөн көчөт болсо, ал моундай өспөй калат. Минус 5-7 градуста эле жылда үшүк алып, моунтип кайтара өсөт, курап калат, өсөт, кайтадан курап калат. Ошо кеңешип, жакшы жерден көчөт алып тиккиле. Көрүп атасыңар кандай өскөн. Бул ортодогулар кичинекей деген болсо, жок, буларды бир сатык үчүн, сатканга тамырларын тигип койду элек, мына көрдүңөр. 2,5 метр өсүп калыптыр. Мына сатууга даярданып коюлган көчөттөр булар дагы. FT жана Паутон Z07 деген көчөттөр. Бийиктиктери 1,5-2 метр. Булар жазында сатылат. Коркпой тигиңиздер, өстүрүңүздөр.
теректен 2 есе бышық болады. Құрт жебейді, құрт түшпейді. Жалбырақтарын құрт жейді. Бірақ кішіне мағында көрінер ма? Кішіне. Біз анан көпчілік түшінбей қалбасын. Құрт түшпейді деп едіңерлер. Жалбырағында түшеді анша-мынша мағындай. Бірақ өсе береді, ничего страшного. Егер бір дарылап қойсаңар, вообще құрт қалбай қалады. Бұны стройматериал қылып, үйге қолданғаннан кейін терекке ұқсап құрт жебейді. Составында танин деген зат бар. Жақсы жерден ишенішті көшеттерді алсаңыздар, күйбейсіздер. Ол 1,5 жылда ушунчалык чоңойду, карагыла. Тегин 5 метр, 6 метр өсүп кетти.